Барыңыздарга салам. Азыркы учурда жогорку окуу жайлардагы билим сапаты кандай? Айтайын дегенибиз, мугалимдердин сабаттуулугу төмөнбү же жогорубу? Дал ушул суроого сиздер менен жооп издемекчибиз. Анда биз баштадык. Билим сапаты абдан жакшы эле. Эч кандай претензия жок дегендей, мурдакыдай эмес, бирок азыркы степенде эметишет да. Азыркы цивилизованный интернет аркылуу жооп беришет. Заданияларды беришет ошо. Сизди канааттандырат, берген? Канааттандырат бардыгы эле. Эми эжелердин сабаттуулугу деле аябай жогорку деңгээлде деп айта албайм. Анткени деген мурдакы профессионал мугалимдерди энаталардын айтканын угуп, азыркы мугалимдерди салыштырууга мүмкүн эмес. Анткени деген азыр ошол жаңы окууну бүткөн студенттер деле мындай магистратурага тапшырып иштеп жүргөндөр бар да. Ошон үчүн алар өзүнүн кесибин жакшы билип электе деле мугалим болуп жүрүшөт. Ошон үчүн аябай жакшы деп айта албайм. Демек, бизге берген мугалимдердин сапаттуулугу абдан жакшы. Анткени сабакты жакшы түшүндүрөт бизге. Аларды жаман деп айтууга мисалы биздин акыбыз жок. Мугалимдердин сабаттуулугу менимче төмөн, эч кандай жогору деп айта албайм. Себеби азыркы мугалимдер башка кесиптин ээси болуп дагы келип, башка сабактан берген мугалимдер кездешкен бизде. Ошого тилекке каршы биз сабаттуулугун жогору деп айта албайбыз. Ошол эле учурда мугалимдер көпчүлүк учурда өзүн билем дегендикке салып, студенттерди, окуучуларды олобу билимге тарта алышпайт. Практикадан дагы аксап, теориядан дагы аксагандар көп кездешет бизде. Азыркы мугалимдердин сабаттуулугун, конечно, мурунку мугалимдерге салыштырып болбойт. Азыркы мугалимдердин сапатын себеп дегенде, азыркы мугалимдер деле студенттерден калышпайт. Себеп дегенде көбү интернеттен алып даярданышат азыркы мугалимдер деле. Анан кийин интернеттен алып даярданып, кайра эле бизге ошону берет да, биз эле кайра аны табып алып туруп эле, мындайча айтканда, деңгээлибиз бирдей эле болуп калат да мугалимдер менен. Мен бул сөзүм менен мындайча айтканда азыркы учурда сапаты бир аз төмөнүрөөк деп айткым келет. Бардыгы эле канааттандырат. Бардыгы эле жакшы берип, түшүнүктүү келип өтүшөт. Сизгечи? Бардыгы сонун эле берет, бардыгын түшүндүрүп, билбегенди үйрөтүп. Мени толкундуу канааттандыра алат. Анткени биздин колледждин мугалимдери аябай мыкты деңгээлде бизге сабак өтүп бере алат. Жагат, жакшы. Билбейм башкалар кандай ойлойт, бирок негизи мен үчүн жагат. Билим сабаты өтө эле начар деп ойлойм. Анткени биздин мисалы үчүн мугалимибиз уламдан ай сайын эле алмашып атат да. Бири аябай мындай кыйыны келет, ал кетип калат да, аябай прям билим сапаты аябай эле начар ушундай келип калат да. Биз жакшы кандай десеген орточо эле үйрөнүп атабыз да, мындайча айтканда. Чынын айткандачы. Силер контракт төлөйсүңөр да, Контракт төлөйбүз, 25 000 төлөйбүз. Андан силер талап кыла албайсыңарбы, мыкты мугалимдер? Жок, айтабыз андай делечи, анан бирок айтканда деле по-любому бар деле жыйынтык чыкпайт да. Жыйынтык болбойт дегендей. Канааттандырат, бирок бардыгы канааттандырат деп айта албайм. Себеби бизде эң эле өкүнүчтүүсү практика менен теория жагын айкалыштырып бербегендиги канааттандырбайт. Бардык жактан канааттандырат деп айта албайм, бирок аракет кылышат. Бизде эң көйгөйлүү нерсе бул практика жагында болуп атат да. Бизге теорияны өтүп атышат, а практика жагынан бизде эч кандай журналист болгондуктан эч кандай студия жок. Жада калса бир жөнөкөй эле микрофон жок да университетте. Чтобы биз практика жүзүндө интервью алганга башка нерсе кылдык. Ал бул жакта зарплата аз болгондуктан алмашып атса керек да. Мугалимдер да туура түшүнүш керек, анткени алар зарплатага эле иштешет да. Силер контракт төлөп атпайсыңарбы? Контрактыңарды талап кылышыңар керек да. Силер төлөгөнгө жараша, силер ошого жараша билим алышыңар керек, Анан талап кылбайсыңарбы? Зарплата аз болот деп аяп отура бересиңерби? Бул жакта студенттер эч нерсени чече албайт го дейм. Мына достор, азыркы мугалимдердин билим сапатын билип алдык. Ал эми сиздер менен кийинки чыгарылышка чейин коштошобуз. Көрүшкөнчө.